Kol менен тамак жеш сүннөт. Bunu медициналык жактан дагы башка жактан дагы ташыктар далилдеп коюшкан окумуштуулар. 3 бармагыбызда плов жейбизби, эт жейбизби, башка жейбизби, бул сезет. Эгерде кашык менен жесек сезбей калат. Кол менен жеген учурубузда эт кармасак ыстык тамакты, ыстык нерсе келип атат деп мээге сигнал берет. Мээ анан ашказан даярдан сага ыстык нерсе келип атат дейт да. Муздак нерсени кармаганыбызда муздак автоматически мээге келип муздак нерсеге ашказанды даярдайт. Колдо жегин десең бүгүн эскиче болбу, андай мындай болбу деп кече дагы ошонун аркасынан кээ бир келишпестиктер болуп калды. Комфорт жакшы, кашыкта жебе деген тема жок. Жей бер, хорошо, бирок кол менен жеген жакшы. Каалоочуларга бул сунушум да, менин жеке сунушум. Мен дагы пловду башканы кол менен анан колдон көп пайдалар бар да. Бүгүн биз гигиена, этика, эстетика дагы бирдекелерди айтып атабыз, бирок кыйын болбой эле коелу. Кече чыгып келдик өзүчү. Кыйын болбош керек, а? Өзүңдү үйүңдө кеңири жей бер, хорошо, кафе, башка маселе. Бирок колуңдан өтөрү жок. Колуң эң таза жериң колуң. Колуңду сен өтө жакшы билесиң да, себеби. Кече жуудуң, бая жуудуң мисалы үчүн, дарат алдың. Колуң тазалыгын билесиң. Бирок мынау кашык мисалы үчүн эмелер, бычактар булар канча адамдын оозуна кирип чыкпайт мисалы үчүн. Наат мисалы бир чайканага бардым. О жерде гигиена, тазалык деп туруп бир кашык менен жейсиң, ошо кашык билесиң, кампирдин оозуна кирип чыккан, бойда барды оозуна кирип чыккан, жаш баланын оозуна кирип чыккан, ол түшүп кеткен. Ар бир кинодон пайда алыш керек. Тарыхый китептерди окуганда ар бир нерседен пайда алыш керек. Мына Султан Сулейманды байкасаңыз, ошонун бир тууган карындашын Ибрахим вазири үйлөнөт. Бир өзүнүн жанында жүргөн оң колу вазири өзүнүн бир тууган карындашына үйлөнөт да. Бирок кийин ушул нерсе ачык болот, ясна болот, түшүнүктүү болот. Бул Ибрахим башка күң аялга да, экинчи аялга дагы үйлөнгөн болот. Кийин мунун негизги сурообу айтылган учурда жообу ушундай келет да. Бул жерден аялдарыбызга өтө көп түшүнүктөрдү алса болот аялдар. Бул не дейт? Жоопту неге жашырын үйлөндүң, неге экинчи никең бар, мен сага жетиштүү о десе, Султан Сулеймандын карындашы. Бул мындай жооп берет да вазир Ибрахим. Сени алдыңда ар дайым мен бир тепкич ылдый турдум дейт да. Мен эркек катары намысым менен, жоопкерчилигим менен аялдан бир тепкич жогору турган, бул мен үчүн артык дейт да. Ошондуктан мен экинчи аялым, экинчи семьям бар эле. Бул эми бир тууган падышанын бир тууган карындашы болгондуктан ар дайым бир жакшы сөз айтса да, жаман сөз айтса приказ катары кетет да. Өзүнүн төмөнү көрө берген да бул. Ошондуктан өзүнөн тепкичи ылдыйраак, теңи менен деген маселе ушул жерде дагы бар да. Өзүнөн ылдыйраак, төмөнүрөөк кол жуган, башакан, сарайды эки жагын тазалаган бир кызга не үйлөнөт, ошо менен башка семья кылат да. Эркек өзүн эми үй деген эс алыш болсо да, үй деген кененчилик болсо да, келсең сөзүң өтсө, аялың хоп десе, бала чагаң сенин сөздөрүңө кирсе, мисалы үчүн, ар бир семьянын өзүнчө бир эрежелери бар, пункттары бар. Өзүнүн урматтай турган, жесилебай турган нерселери бар. Ошо эркек башчы да ал жерге, эркек жоопкерчиликтүү. Эркек киши Кыргызстан кошуп дүйнөнү башкарса дагы, бирок өзүнүн семьясын бош керек башкара турган. Эркек киши болсо жинни болуп калат, дурак болуп калат, жетишпей калат эркек кишиге. Сөз түрдө өзүнүн семьясы өзүгө баш ийиш керек. Болсо дүйнө баш ийбейт ага. Патыратып кыз тууба. Бизде жагымсыз көрүнүштөрдүн бири кээ бир эркектер үчүн бул патыратып кыз тууган аялдар да, качан эркек тубасын, качан арстан коем баламдын атыны деп, көп нерсе эркекке байланыштуу. Бул медициналык жактан дагы карап көр, башка жактан дагы карап көр. Аялдын эркек же бала туушу бул аялга эмес, эркекке тескерисинче тиешелүү болуп эсептелет. Бизде дагы ушундай. Баягы аттар да ошого карап кеткенде бурулсун, поворот, поворот бурулай деп, баягы бурулуп кетсин балага деп, токтосун деп, атай токтош вариантында токтогүл деп дагы ат коюшат. Бизде ушундай. Ушу уул бала туумайынча туудура берет да кыздычы. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчиси анан бурулай коет, алтынчысы бала болсо болду, болсо анда дагы небереси жетип келет. Биринчи кызынан болгон небереси, чоңойна кандай, качан мама кимиси туулат деп. Аммаңбы, калаңбы, кимиси туулат, биз дагы билбейбиз. Эми билинет деп турат да ал дагы. Айтайын дегеним эмне? Кыз туулганы жакшы. Кыз перзент өтө жакшы. Кээ бир наалып жаткандарга силер бир балдар үйүнү зыярат кылып койгула. Баласы жок адамдар менен сүйлөшүп койгула бир. Адам таасир алат да бирөөдөн. Ошондуктан кыз перзент эң жакшы. Замира ким билесизби? Замир атынын тарыхы бар, пайдасы бар, өзгөчө мааниси бар да. Замир араб
жана чыгыш элдериндеги маданият менен байланыштырылат. Көп учурларда араб тилине жакына ички дүйнө, жүрөк, абийир, ой, сезим деген маанилерди билдирет. Албетте славян тилдериндеги булактардан карай турган болсок, мир, тынчтык үчүн деген маанини дагы берет. Кыргызча мааниси чогултуруп бирге айта турган болсок, жүрөгү таза, бирдүү, акылдуу жана ойчул, боорукер, сезимтал, тынчтыкты сүйгөн, ички дүйнөсү таза деген маанилерди билдирет мекендештерим. Өзгөчө адептүү, боорукер, өзгөчө акылдуу, анан тынчтыкты сүйгөн, анан колдоочу болот. Замираларды байкасаңыз, замира кыздуулар эрин өтө күчтүү көтөрүп коет. Көп учурда арабты колдоп коет. Замиралар көп учурда илимден, билимден активный болот. Бирдекелер уюштап коюштан жакшы болот да. Ошондуктан да аты дагы айтып турат, замира. Айтайын дегеним, замира жүрөгү таза, бирдүү, ички дүйнөсү бай жана тынчтыкты сүйгөн кыз дегенди маани билдирсе, мына сырттан реал карап көрсөк, азыркы учур менен замиралар бирөөнү алдыда коштоочу. Мындайча айтканда, эрге тийсе эрин дагы көтөргөн, семьяда болсо бирөөнүн кызы болсо атасына көп тарактуу, ар тараптуу жардам берген, окууда болсо окууда дагы ийгиликтүү. Байкасаңыздар, замиралар кичине семзирек болсо дагы, бирок өтө тың келет. Турмушка, тазалыкка колдуу келет да. Бир нерсени айтканда түшүнүктүү келет. Ошондуктан замиралар бар болсун, ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Ар дайым колдоп, күйөөсүн дагы да көбүрөөк ийгиликтерге жетишине себепчи болсун. Эркектердин эң чоң вазифасы туудуруш керек бүгүн. Бала маселесинде көп төрөттүрүш керек. Мурда 5-тен 7-ден өзгөчө бишекте Агордо жакта, сырт жактар, Свет көрөгөчө билбейм. Ошол жакта көп 5-тен 6-дан 7-ден ар бир көп семьялууларда бала чакалуу. Айтайын дегеним, бул өтө жакшы. Биз сандан дагы сыпаттан дагы болушубуз керек да. Но Кытай кошуна өлкөбүз 2,5 канча миллиард, 1,5 миллиард, 1,5 миллиардты оңо көйсөң канча? 15 миллиард деп кетеби? Чыгып атсаң да Кытай күтүп алган, кафеге кирип атсаң да Кытай күтүп алган, больницага барсаң да Кытай, ар жака барсаң Кытай, эмелешетебен Кытай басып кетет. Аларда ушул 1% болду, 2% ашыкча. Кээ бир айыл жергелеринде кенен болгондуктан 2 балага уруксат берген. Эгер аларга каалаганча бололу бол деп койсоң, Кудай берди да аларга. Кытай басып кетет бар жокту. Айтайын дегеним, сандан дагы сыпаттан дагы. Өнүгүштүн сыры 10 адам болсо, онун ичинен баары 2-3 чыгат, акылдуусу, спортчусу, башкасы. Ошондуктан сандан дагы сыпаттан дагы болуш керек. Бизде да Кудайга шүгүр. Башкаларга салыштырма, мисалы Европага 2ден бала болсо болду. Россияда көп айтат, мисалы үчүн, бала баккандан көрө ит бакканым жакшыраак депчи. Аларга караганда биздики жакшы, 5тен 6дан бир акасы кетип аткан болот, үкасын жетелеп алган болот, мурду агып, колдо бир койдун таягы, койлор жетелеп кетип аткан. Дейт да мына ушундай кылып. Эч нерсени түшүнбөйт. Баягы бала акылга жетелек, сүйлөгөндү билбейт, бирок кой кайтарганды билет да, мал кайтарганды билет. Таягын кетип атат, эшектен кыр деп жолду билет, барат кайтат, үкасын карайт. Мурду агып калган, майыр күн тескери топуну кийип алган, 10,5 саргайып кеткен бечара. Ушундай да биздин балдар, красавчик балдар жаштыгынан айырылып ушундай тың болуп чоңоет. Ошо мурдуну өзү жеп коюп, бизде эле ошол. Мисалы үчүн мен деле ошол. Айтайын дегеним, бири-бирин жетелеп, үкасын карап, үкасын тарап, ошентип бири-бирин тартып чоңойткан. Акасын кийимин үкасы кийип, мээрим махабат ошондон түзөлөт да негизи. Ошондуктан балага аракет кылайлы, көпчүлүк болсо өтө жакшы, көп болсо өтө жакшы мекендештерим. Кайненелердин эң чоң катасы бүгүн апалар айтып атат, калешим тешилди, кыз издеп дейт да. Галошум тешилди, кыз издеп, сиз кыз издеп эмес, кыз тандап калашыңыз жыртылды. Эми башка жериңиз ham жыртылып кетет, тандай бербей үйлөндүрүш керек баланы. Ушундай кээ бир балдар өзүнүн контролу, баягы жекеменчилик көз карашы өтө алсыз болот дагы, апасынын колуна калып кеткен болот да. Апасы мына деп баардык нерсени анын үстүнөн чечип, решет этип бирөөнө берип, баягы бала бойдон калып кеткен да. Өзү бирдекени чече албайт, өзү бир нерсени кабыл ала албайт. Ошондой балдар кеч үйлөнүп калат көп учурда. Решетелин эмес да, мына кечкиндүү эмес баягы балдар. Себеби анын үстүндө ар дайым контролдоп турган апасы бар эле да. Эми жаш өтүп кетти, сиз тандап эмес, бергениге үйлөндүрүшүңүзгө туура келет балаңызды. Чындыгында ошол жашка келип калды да себеби. Айтайын дегеним эмне, балдар тезирээк үйлөндүрүшүбүз керек. Тандай бербесин, ал мындай экен, медик болсун, окуган болсун, каш көзү кара болсун, бою манчалык болсун, мынча сантиметр болсун, эртең менен салаттардан мурда турсун, чыпырбаган жери кабасын, битте дагы оорубасын. Ооруса да билдирбесин, ушундай шарттар бар да, өтө көп пункттарды коюп коет. Бир адамга анчалык пункттар көп эмеспи дегим келет. Сиз өзүңүздү карап көрүң, канча жакшы жагыңыз бар, канча жаман жагыңыз бар, эсептеп көрүң, таразага коюп. Келинден, бирөөнүн кызыдан сиз анча нерсени талап кылып, сиз кимсиз дегим келет да. Сиз не универсалсызбы? Бар жогунан бар, акылдуу, дипломдуу. Именно ошол
келинди окуган, сулуу болсун, окуган дегендерди карасаңыз, өзү окуган эмес. Өзүнүн диплому жок. Өзү сабаттуу эмес да. Көп учурда сабатсыздын ишин кылып коет да. Ошондуктан ойлонойлу. Бул маселеде ойгонойлу. Аялдар 40 жаштан кийин жүрүштү баштайт. Жүрүштү баштайт десе, сиз туура эмес түшүнбөңүз. Туура мааниде балдарын чоңойду, төрөп бүттү, вазифасын, негизги милдетин, желкесиндеги парзын көбүн аткарып бүткөн болот. Дагы аял киши 40тан кийин байкасаңыз, саякаты, умрасы, башкасы, алтын кийгени, шекек кийгени, өзгөчө кайнана кайната болуп калганы, ошо жаш өткөн 40тан кийин да көп аялдарда. Себеби ошого чейин балдары болот, кичинекей болот, аларды тараш керек, жууш керек, башка кылыш керек, маселелери көп болот. Анан ошо 40 жаштан кийин балдары чоңоюп, бой жетип, Россияда иштеп, эки жакта иштеп, акча таап, балдары апасын өзгөчө карашты баштайт. Байкасаңыз, семьяда көбү апасына ишенет, атасына эмес. Көп учурда акча жөнөтсө дагы апасына жөнөтөт, ырдаса дагы апа тууралуу ырдайт, ойлосо дагы апа тууралуу, көбүнчө ата тууралуу эмес. Айтайын дегеним эмне? Көрөк ушундай кимдин апасынын доору ошол учурда келет. Кээ бир апалар жаштыгынан эмге кылат, тынбайт, балдарым чоңойтоюн деп. Неге? Ата ичип кеткен болот, ата карабай койгон болот, ата таштап кеткен болот. Апанын желкесинде тирүүлүк деген нерсе ошо апанын мойнунда калып кетип, апа жакшы жашашты кейингиге таштап коет да, ошо балдарына кайтат деген үмүт мененчи. Кимдин балдары ушундай болсо, ошол балдар акча бергиле апаңарга, апаңар жашасын эми дегим келет да. Ошол максатта айтып атам бөлүп. Апаңарды карагыла, ошол учурда апаңар карыбайт, тескерисинче жап-жаш бойдон, сулуу бойдон жүрө берет. Автобуста бир жерге барба. Бүгүн ушундай учурга келдик. Жакшынакай кымбат унаа менен, жакшынакай бир кийим менен, саркеч кийимдер менен барбасаң, ишиң бүтпөй турган адамдар кийим-кечеге, материалдык дүйнөгө, машинага карап мамиле кылып калды да бүгүн. Чындыгында ушундай. Жөн эле пешком барсаң же метродо же автобуста бирдекеде бара турган болсоң, карагыс келбейт. Ошо машинада барганыңда өзү ким келди, тезирээк иши бүтүш керек экен, бул ушундай адам экен деген нерсени берип коюп атат да. Минген машинаң стилиңчи. Айтайын дегеним эмне? Илим менен эмгек ар дайым кадырланат, сыйланат, барталат. Мунун табигаты чексиз, баалуулугу чексиз. Бирок биз качан геликке карап, минген машинасына карап мамиле кылсак, бул 5-10 жылда чирип кете турган нерсе. Жок боло турган нерсе. Биз түбөлүктүүлүккө аракет кылайлы, арзан нерселерге эмес. Аял киши турмушка чыкканга чейин красавица болот, бою узун болот, фигурная болот, көп жагы келишкен болот. Бирок турмуштан кийин фигурасы бузулат, турмуштан кийин семирет, турмуштан кийин өзүгө жеке убактысы болбой калат, турмуштан кийин карай албай калат өзүн. Эркектер ойлонушубуз керек. Көп аялдар турмушка чыкканга чейин ушундай гүл болот, турмушка чыккандан кийин мынандай вакылдап эмеге айланат. Анын айланышына, ушул процесске келишине ким себепчи? Албетте биз. Ал ошого чейин атасын аманат эле, акасын аманат эле, бир жакшына кыз эле, бирок бизге келгенден кийин өзгөрдү, моюнга алышыбыз керек күнөөнү. Аны ушундай болуп, кээ бирөөлөр ажылдак дейт да, көп сүйлөйсүн дейт. Ушундай ажылдашына башкасына ким себепчи? Албетте өзү, ошо эри. Аял киши албетте туулгандан баштап өлгөнгө чейин бирөөнүн көлөкөсүндө болуш керек. Эринин көлөкөсүнө өттү, жаман болсо да, жакшы болсо да, аялдын ошол деңгээлге жетишине эри себепчи болот. Апаңыз үчүн эң жакшы дуалардын бири апаңызга өмүр сураш. Апа менен өмүр өтөт, бирок маанисиз өтөт да. Апа менен жашоо маанилүү, жашоо шаңдуу. Ошондуктан сөзсүз түрдө ар бир дуаңызда апаңызга дуа кылыңыз. Сиздин ошол деңгээлге жетишиңизге, бүгүн акчалуусуз, акчасыз, кедейсиз, байсыз айырмасы жок кимсиз, бирок апаңыз себепчи да. Кайсы деңгээлге жетишиңизге ошо апаңыз себепчи. Ошондуктан апаңызга көп дуа кылыңыз. Апа бар, Ağlam da. Yine saklar.